Элдик медиа баарына сөз беребиз. Сотосарда Жонжумайник менен компания баарыңыздарга маалым келип иш алып барып, анан элдин арасылыгы менен чыгарылганда учурда ошонун иши мындай жүрүп жатат. Бул кен Солтон Сары кени бул биздин Кыргыз Алтын акционердик коомуна караштуу. Анан бул октябрьский баягы эмелер болуп, бизден да события болгондо ошондо Кытайлар болсо инвесторлор Кытайга кетишкен. Бүгүнкү күндө биякта өкүлчүлүктөрү бар. Ошо өкүлчүлүк менен анан жергиликтүү калк менен бүгүнкү күндө сүйлөшүү жумуштары жаңы жылдан кийин башталат. Бияктан жергиликтүү бийлик, негизи губернатор, аким район, ошол жерден айыл өкмөттөр, айылдык кеңеш, рай кеңештин депутаттары, алар менен толук кандуу жумуштар жүргүзүлөт. Баягындай бир нече адамдар байып кетти, баягы бул рассыпной алтын да. Ошону чогултуп байып кетти дегенде эмени токтотушубуз керек да. Бүгүнкү күндө кен байлыктар бул деген элдики. Анан эл болсо муну бул өкмөткө жүктөлгөндөн кийин бүгүнкү күндө биз өкмөткө пайдасы келиш керек. Бюджеттин тартыштыгын бүгүнкү күндө жоюшубуз керек. Ошондуктан рассыпной золото болобу, подземный рудный золотолор болобу, ошол алтындар, ошонун баардыгы тең мамлекетке өтүш керек. Биз деген жаңы жылдан кийин мына биздики Тоо кен университетинин ректору менен дагы сүйлөшкөнбүз. Биздики межотраслевой центрибиз бар. Ошонун баардыгы жаңы жылдан кийин Солтон Сарыга барып, Кыргыз Алтыны менен чогуу барып, түшүндүрүү иштери жумуштарын аткарышат да. Ошол жактан губернатор бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр, губернатор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, акимдерге айтылган. Ошону барып, жергиликтүү айыл өкмөттөрдү, акимдерди биздин ушул биздин баягы Тоо кен тармагында адистерибиз барып түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп, сүйлөшүп, такташып, ошон үчүн биз муну кичине жумушту күчөтөбүз да. Демек Жонжумайник ишканасы ишин алып аткан. Бүгүнкү күндө ал компаниянын бүгүнкү күндө лицензиясы колунда. Ал деген иштетебиз деп алар одасын берди. Бирок биз как инвестор катары бизди коргоп бергиле, биз иштегенге даярбыз деп. Ошол жактан баягы алтындын эмеси биз канча тапсак ошончо налогторун төлөйбүз деп. Биздики кээ бир тургундар аны түшүнбөй эле илгеркидей эле барып эле руданы мөшөккө салып кетип эле барып өзүлөр ошол жактан алтынды өзүлөр мындай биз өзүбүз пайдаланабыз деген сөз айтат да. Эми бул туура эмес. Биринчи бүгүнкү күндө мамлекеттүүлүктү ойлош керек, мамлекеттин бюджетин ойлош керек. Себеп дегенде пенсия, пособие алардын баары каяктан алынат? Бул деген негизги тармак да, Тоо кен тармагы. Ошондуктан мен ойлойм, бул деген мамлекеттин байлыгы, элдин байлыгы болгондон кийин мамлекет муну жакшы мындай катуу көзөмөлгө алыш керек да.